Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас шаарынын желектүү тургундары. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында базарга жакын жерде жайгашкан Подгорный көчөдө үйдүн номеру 42 6 сотикте чакан там сатка чыгып жатат туугандар. Баасын аябай арзан сурап жатат. Экрандан алыстабаңыздар. Баасын $21,000 сурап жатышат. Анда бир рет көрсөтө кетейин номерди. Эшигин алдын көрүп атабыз. Эшигин алдын баардыгы цементтелген. Бер навес чабылган экен. Жалпы аянты сотик 6. Экрандан алыстабаңыздар. Мен силерге азыр мына үйдү четинен кирип аралап баардыгын тартып көрсөтүп берем. Баардыгы полдонгон. Отоплениянын баары кирген экен. Ар бир комнатада чугунный отоплениялар бар экен. Бул жер зал. Мына туугандар көрүп атабыз. Чугунный отопление. Үйдүн ичин баары жарык. Таза жакшы үй экен бу дагы. Өзүнүн баасына өтө татыктуу үй экен. Бул четте да спальня бар экен. Залдан кийин эле спальня. Бул жер чакан комната. Бул жер кухня десек да болот. Кайра бул жагынан коридорго чыгып кетет экен. Айланып чыгып кетсек болот экен. Бул тарабында отопленияларын да тартып көрсөтүп берейин мен силерге. Мына бул тарапка киргенде мурункудай кыргызча печкасы бар экен. Бул жакта да летний кухня. Жерде кыргыз печка тамак жасай турган жана отоплениянын топкасында от жагып тастасаңыздар болот. Бул жери жаңы эле навес болгон экен. Кыш кызын кургак, жамгыр жааса дешин ал кургак турат. Бул жери жагынан огородчан ачып кетебиз. Бул тарапта мына өзүңүздөр көрүп тургандай чакан коро сарай бар экен. Жана огород. Айлана тегеректин баардыгы чоң жакшы заманбап үйлөр менен салынган экен. Туугандар, экранындагы номер 703-39-94-76 номер менен байланышабыз. Баасын келишип, бул үй сиздерге жаккан болсо сөзсүз түрдө алыңыздар. Анткени $21,000 азыркы учурда базарга жакын жерден там табыш өтө кыйын. Бул жерде да электрический отоплениялар бар экен. Бул жерде погреб жана бул жерде дагы чакан өзүнчө бир склад десек болот бар экен. Туугандар, мен силерге болушунча тартып бергенге аракет кылдым. Бул видеого лайк басып, комментарий калтырып, жакындар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эмки чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар.